Кызыл Кыя шаарында балдар ойноочу чакан аянча ачылып пайдаланууга берилди. Жергиликтүү тургундар балдар үчүн түзүлүп жаткан шарттарга кубанып, ыраазычылыктарын айтышты. Кудай буюрса, жакын күндөрдө эртең бүрсүндөрү дагы бул жерге азыр балдарга топшура бердим. Атайын футбольный поле деп коет бизде. Ошо курулганда. Площадка жок эле да. Мында жерибиз бар эле, бирок площадка жок эле. Андан кийин азыр бизде бул жерде кетти 10 миңден ашык адам жашайт. Биз былтыр жазганда анан быйыл бул жерде түрөө болгондо мэр келген. Мэр келип ошол 2 ай болду мен камсыгач айтканыбызга. 2 айдын ичинде Кудайга шүгүр мэр келип өзүнүн көзөмөлүндө ушундай кесип башыгын салып берди. Ата-энелер, mana şu ballar oynanan yerine yatsıklar, ballarınıza aytkiler, şularını buzmasın, neler kılarını jaks oynatып oyunu alıp kettiler. Балдар аянчасын курууга жергиликтүү бюджеттин эсебинен 1 миллион 700 миң сом каражат жумшалган. БАМ участкасынын жашоочулары балдар аянчасын куруу маселесин буга чейин шаар башчысы менен жолугушкан учурда кайрылышкандыгын айтып, муктаждык эске алынганын белгилешти. Балдар аянчасы биздин шаар боюнча 4 жерге ачылып бүттү. Бул аянчалар боюнча биз шаарыбызда Ирадан көчөсү менен Каракоозу жана БАМ 15 микрорайондо ачылып, балдар ойноочу менен пайдаланууга берилди. Эми Техник-Муская көчөдө дагы иштер башталды. Жакын атада ошол аянчаны да шаарга беребиз ошону колдонууга. Бул элдин муктаждыгы, элдин суроосу боюнча дагы көп жерлерге курабыз деп ойлойбуз. Жакын ортодо дагы пландарда бар, дагы 3-4 жерге курабыз деген максатыбыз бар. Аянчанын ачылыш аземинде бөбөктөр үчүн оюн зооктор уюштурулду. Белгилей кетсек, ушундай эле аянча буга чейин шаардын дагы башка 2 участкасында пайдаланууга берилген.